Декларацияда бир катар жеңилдиктер каралган. Алсак, мугалимдер, МИД кызматкерлери катардагы жарандарга бирдиктүү салык декларациясы берилбейт. Транспорт салыгы да жоюлгандыгы, жеке ишкерлер үчүн да бир катар мүмкүнчүлүктөр каралган. Транспорт салыгынын жок болушу, жоюлушу 2022 жылдын 1 январына чейинки ишкерлердин жанагы салык кызматынын алдындагы карыздарынын кечирилиши, 0 деген отчеттордун берилбей калышы, декларацияларын жөнөкөйлөшү жана башка ошого окшогон салыктык жеңилдиктер аябай жакшы көп жеңилдиктер болгон. Бул жеңилдиктерге биз ушул жогоруда өтүп жаткан бизнес караваны 2025 быйыл өтүп жатса, 2024 жылы ошол ишкерлер менен, жарандар менен жолугушууда ушул эле Жалал Абадта көптөгөн аябай сунуштар болгон, суранычтар болгон. Аларды протоколдук негизде биз алып барып ошол мамлекеттин жетекчилигине жеткирип, балким ошолордон дагы болгон жакшы өзгөрүүлөр бүгүнкү күндө салык мыйзамдарына кирип отурат. Жыйынга 400 чукул ишкерлер катышууда. Мындай иш-чара жеке же бирдиктүү жумуш болобу сөзсүз маалыматтуулук керек. Анткени ишкерликти жандантуу, максаттуу кеңейтүүгө өбөлгө болот дешет. Жаңы мыйзам салыктар боюнча, экономика маселелери боюнча шундан экен. Ошо азыр өзүм керектүү деп атам. Пайдалуу жагы да бар экен. Айрыкча ушу жеке ишкерлерге менен иш кызмат акылары боюнча бар экен. Ушулардан кичине маалымат алдым. 2 суроолор бар эле, ошолорго азыр жооп алсак, дагы көңүлдүү эле болот деген ойдобуз. Бул азыр областта болуп атыптыр да. Айыл жерге кичинекей шаарчыларга барса жакшы болобу деген. Майрам күндөрдөгү өзгөртүүлөр жана 2024 жылдан 2030 жылдын мезгилине Кыргыз Республикасынын формалдуу эмес экономикадан формалдуу экономикага өтүү боюнча улуттук программа формалдуу эмес секторду мыйзамдуу экономикага интеграциялоонун чечүүгө дагы багытталган. Жаңы эмгек кодексинде киргизген өзгөртүүлөр булар ошол жана мен айтып кеткендей пайыздык ченемдин бирдиктүү пайыз өлчөмү белгиленди, доонун эскирүү мөөнөтү белгиленди. Ошондой эле бир жолку беличи жөлөк болдун өлчөмү дагы бардык кызматкерлер каза болгон же болбосо майыптык алган учурларда бирдүү өлчөмдө белгиленди. Ошону менен бирге жанагы майрам күндөрдү башка дем алыш күндөрү которуу ченеми алынып салынды. Ишкерлерди жаңы өзгөртүүлөр боюнча кенен тааныштыруу, эмгек кодексиндеги өзгөртүү толуктоолор, салык тармагындагы мамлекеттик камсыздандыруу уюму, экономика болуп адистер тарабынан түшүнүктөр берилди. Бизнес ассоциация ЖИА менен биргеликте Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин астында инвестициялык кеңеш бар. Ошонун негизинде биз бүгүн бизнести агартуу кербени маалыматтык жыйын өткөрүп атабыз. Бул сыяктуу иш-чаралардын көпчүлүгү борбор каналыбызда эле болуп, анан аймактарга кеңири жетилбей калып атат. Жаңы өзгөртүүлөр киргенде. Ошонун негизинде ушул аймактарда да маалымат болсун, борбор менен аймактын ортосунда ажырым болбосун деген максатта бул иш-чараны өткөрүп атабыз да. Мамлекет менен жеке ишкерлердин ортосундагы диалогду камсыздоо үчүн, чыңдоо үчүн ушул аталып өткөн кербен уюштурулуп атат. Анан биз ишенебиз, бардык жергиликтүү ишкерлер бир суроолору болсо, бир көйгөйлөрү болсо, ушул кербенге келип катышып, бардык суроолоруна жооп ала алат деп ишенебиз. Буга чейин да мындай иш-аракеттер өткөрүлүп келинген. Бизнести агартуу кербени башка облустун борборлорунда да өткөрүлмөкчү. Парчина Жанзакова, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.